Ички иштер министрлиги террордук акт же болбосо бомба коюлду деген жалган кабар бергендер жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Мындай жалган маалыматтарды таратуу үчүн эркин ажыратууга чейин алып келет. Кылмыш жаза кодексинин 259-беренесинде билип туруп террордук акт жөнүндө жалган кабарлоо көрсөтүлгөндөй, билип туруп даярдалып жаткан жардыруу, өрттөө же адамдардын курман болуу же болбосо башка оор залал болуу коркунучун жаратуучу башка аракеттер жөнүндө жалган кабарлоо 1 жылдан 3 жылга чейин мөөнөткө түзөтүү жумуштарына тартылат. 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчкө чейин айып салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Мындай жалган кабарлар турмуштун ыргагын бузуп, мекеме уюмдардын ишин үзгүлтүккө учуратууда, коопсуздук үчүн жарандарды эвакуациялоого туура келүүдө. Бул укук коргоо органдарынын жана башка мамлекеттик кызматкерлеринин күчтөрүн, каражаттарын түздөн-түз милдеттерин аткаруудан мажбурлап, алаксытууга алып келүүдө. Буга чейин бир нече жолу телефон аркылуу белгисиз адамдар кайсы бир мекеме жайда бомба коюлгандыгы тууралуу жалган маалымат айтып, милицияга чалган учурлар катталган.